Көрсеңіз эже, эмне себептен кайсыл айыл өкмөттөн жер ала албай атасыз? Же болсо кандай болот? Кызылкыштагы айыл өкмөтүндөн биз бир канча жылдан бери, бир нече жылдан бери кайрылып биз жер ала албайбыз. Бир үй бүлөдө 4төн 5тен жашаган үй бүлөлөр бар. Менин үйүмдө мисалы үчүн 5 үй бүлө жашайбыз. 4 балам, бир келиним, 3 кызым, өзүм болупчу. Биз жер деп барсак бизге жер жок. Бирок айылдан эле ушу өзүнүн баягы ортомчулары 5000ден 10.000ге чейин паспорттун копиясын сатып алып, мына жер кылып сатышат ошолор. Мына менин кызыма 2013-жылы токтом чыкты. Мен бир нече жолу жер бер деп барсам жер жок дейт. Бизде мындай дейт. Булар дейт сулуу жерден сурап келип атат дейт. Биз сулуу жерге мораторий киргенин билебиз го, биз элечи билебиз. Мына ошо ортомчуларына мына жакшынакай жерлерден мындай кылып жер кылып өздөшүрүп, аукцион аркылуу паспортторду сатып алып, жер кылып сатып атышат. Бул чоң бизнеске айланып калган бул. Биздин айыл өкмөттүн чөнтөгүнө, сол чөнтөгүнө түшөт. Бир жерди аукцион кылат дагы 75.000ден 100.000ге бирине сатат. Мына 6 жер тилке кылып туруп, бир эле жер тилкени мына $12.000 $8.300 чейин сатат. А кимдин чөнтөгүнө түшүп атат ошол? Мына мен дагы мына 5 жыл жатты ушул токтомум. Кызым Москвада келе элек. Ушул бир кагаз токтомду саттым эле. Мен айыл өкмөткө барсам жер жок дейт. Жер жок дейт. Кошелоктору үйгө келет ортомчулар. Токтомуңузду сатың жеңе, бир машина чыкты, 120.000ге чыкты. Акыры анан 2018-жылы кана 5 жылдан кийин сандыгымда жатты 5 жыл. 5 жылдан кийин анан мен сатып көрөйүнчү, жер бар бекен деген маниде сатсам, мына апрелде саттым 2018. 2018 уже майда кызыл китеп болуп сатылып бүттү менин кызымдын жери. Мынакей. Кызым али Москвадан келе элек, кызым 2013-жылдан бери Москвадан али келе элек үйгө. Ушул малга чейин. Мына болот экен го документ, жер бар экен го. Эмне үчүн карапайым элди алдайт? Только ушу жер ортомчулар эле жер алып сатат. Байыгандан $1000 саттым, 70.000ге. Сатып көрөйүнчү, кызым дагы айтты, апа сатып көрүңчү, жер бар бекен деди. Кызым качан бир үйгө акчам жеткенде барамын дейт. Мына ушул күнгө чейин кызым келе элек, турмуштан ажырашкан кызым. Бар экен го жер, берет экен го, эмне үчүн бизге бербейт? Барсак бизге жер жок дейт, дайыма жер жок дейт. Бул жер маселеси чоң бизнеске айланган биздин айыл өкмөттө. Айыл өкмөттүн сол чөнтөгүнө түшөт. Ошон үчүн чөнтөгүнө акча арыктан аккан суудай агып келет. Ошон үчүн кызматтык абалынан пайдаланып, мени $1,5 миллион немеге сомго сотко бердим деп азыр ушундай неме кылып жүрөт. Бирок келди $1,5 миллионго мени берди сотко. Биякты $1,5 миллионго берди. Мына ошону мен айткандан кийин мен үйүмдөн аксакалдар үзүлбөйт. Кызыл байрактын ишканын аксакалдар кайт. Мен эмне үчүн кайтамын мен? Мен кайтпаймын мен. Кайсыл жерге болсо бутум жеткен жериге чейин барамын. Ал мени $1,5 миллионго бериптир. А мен өзүмдүн кадыр баркымчы? Мен үйдө отурсам да мен өзүмдү 5 миллионго баалаймын. Андан ашыкча. Мен да беремин бар берчү жерге. Мен да өкмөт уюмдарга кайрылам. Эмне себептен ошо бизди ушул жерге алып келдиңиздер? Эмне маселе болот бул жакта? Бул жерде мынандай болду. Бул жер кичине эле дөңкөш жерди аукцион кылышып эле, өздөрүнчө эле бир 5-6 аксакал чакырып, же болбосо депутаттарды чакырып, анан кийин бир пастер анан кийин 70.000ге балап, биринчи. Анан кийин ол келип экинчи адам 100.000ге алып, анан кийин 5-6га бөлүп туруп эле, анан кийин 5 сотиктен бөлдү окшойт, 5 сотиктен 6 сотиктен бөлүп туруп эле сатып, неме үй кылып жасап мынантип үйлөрдү салып атат. Азыр мен силердин алдыңыздарда көрдүңүздөр, мен телефон кылганымы. Телефон кылып неме кылсам $35.000 сатам деди. Биресе мындай мактанып сүйлөп атат мангачы азыр. Эже, каерде турасыздар дейт. Мен өтүп кетип атып эле көрүп калдым дедим. Себеби мен ушул эшиктин тагында турам мынакей. Анан азыр анан мега блайнга чыктым мен. Чыксам атым не деп табам десем, ошол жерде деди, Алмаз дегендин магазини бар деди. Ошонун үйүнө кирсе, магазинге кирсеңиздер, мен таап берет, мен 35.000ге сатам дейт. Заборду кылып койгонмун дейт. Ахмат дейт, Ахмат дейт. Мен атым Ахмат дейт. Атым ким десем Ахматмын дейт. Жайык жерибиз ham жок, кайракы жерибиз ham жок. Азыр таап бере албай атат бизге. Жерлер сатып бердиби? Сатып берди. Анан чек кылып берип берди бардыгына. Сатып атат ошол жерди. Ошол жерди немени көтөрсөңөрчү. Айыл өкмөткө жер сатпа деп кайрылдыңарбы? Ой, 1 жылдан бери, мен 5 жылдан бери барам эшигин тагына. Барсам, путуң жеткендери бар, миллион менен басам деди мени. Айыл өкмөт. Айыл өкмөт айтты. Миллион пул менен бассам, путуң жергедери бар деди. Мен чөнтөгүнө доллар салбадым. Мен чөнтөгүнө акча салбадым. Акча салгандарга жөн эле келип эле деп туруп эле документ кылып берип атат. Мен акча салсам мен берет элем. Мен кандай, мен 40 жыл ушул жерде иштеп, мына күйөөм экинчи группада инвалид болуп калды. Мен кандай 5 сотик жерге эгадар болбойм, Эмне үчүн 5 сотик жерге эгадар болбойм мен?
Эки эле уулум бар, эки кызым бар. Кыз бирөөнүн бүлөсү экен. Кетти, Кудайга шүгүр, тынчтышты. Олорду жайлаштырып койду, күбөлөрү жакшы экен. А мына эки уулумун бирөөсү мен жанымда калса дагы мага бирөөнү эле бер дедим, экөөнү бербе дедим. Мен бирөөнү бер деп сурандым. Сурансам бирөөсүнө ham бербей атат. Мүмкүн айыл өкмөт чындыгында аймакта жер жоктугуна жер жок болгондуктан анан сиздерге жер жок деп аткандар. Жер барбы экен? Мына бар го. Мына сатылды. Бул жерлер качан сатылды мисалы? 2018 болду. 2018-де сүрдүрүлүп. Сүрдүрүлүп мынакей болду го. Үйлөр. Болот экен го. Бизнес болот булар. Бизнес. Анакей мына азыр 35 000 долларга сатам деди азыр. Азыр уктум мен. Азыр сүйлөшмө сен алдыңда. Ушу жерлерди силер бер десеңер, бул акчаны бер дедиңер. Ой, асманды таштай берет биздин үстүбүзгө. Ой, берегин мен берди, бербесин мага. Мен аны пасырактан кайракы жерден бер дедим. Сәл ылдыйракта мен күйөөм орукчан болуп калды. Мен улоом болбосо бир машинам жок тагында. Машинам болбосо мен кантип барам өткө вертолет алышым керек дедим. Биринчи сатып алыш үчүн мага чек бериш үчүн ошол жерден дедим. Вертолет алсам, самолет өтүп кетип калат учуп дедим. Вертолет турат, мен ташты, сууну таштайм ошол жерге, турпакты дедим. Кут ошону суроо бердим мен айыл өкмөткө. Десем мага ырсаңдап күлдү мени, маскылдады. Керек болсо үйүн барбам тартып келгиле, силер тарта аласыңар, азаттык неме тартты үйүнө. Мен телефонда бар, азыр көргөзсөңөр көрсөтүп берем. Айыл өкмөттүнбү? Айыл өкмөттүн үйүнү көрсөңөр, ырайым миллиондон өтсөң өтүпсүң, калышпай калыпсың деп айтты Идрис. Деди, суроо берди. Ошондой күчтүү жашайбы? Күчтүү жашайт. Жер саткандар байыт да. Азыр ушул убакта кимдерге өткөзүп аткандарын айткан, үйлөрүн айрым өткөрүп атат экен, машиналарын өткөрүп атат экен. Айыл өкмөт. Бир 15-20 чактуу домдорду алып ташлаган экен. Бардыгын корккондон азыр немени текшерип атпайбы, немеге алсын. Декларация жазганга өткөзүп атат ар кимге. Ар кимге өткөрүп атат экен үйлөрүн. Олар дагы бар. Арыздан баштагандан кийин. Жакында башталды, биз арыздангандан ошол башталды. Айыл өкмөт кандай? Айыл өкмөт эмне кылат? Элдин көйгөйүн чечиш керекпи? Мага ошондон кыйналып баргандардыгын бардыгы эмес, кыйналып баргандардыкын кылыш керек. Аябай көп, 2-ден 3-тен келип отургандар биздин ишкабанда. Силер комиссия болуп берсеңер, мен үймө көргөзөт элем. Силер азыр убактым жок деп атасыңар силер мангачы. Ушу основной жерини, главный жерини көргөзүп атабыз биз силерге. Главный жери. Ошого майда чыдасын өтө көп. Өтө көп. Айыл өкмөт тегеле элдин маселесин карабай атат. Карабайт. Чөнтөгүн ойлойт. Чөнтөгүн ойлойт. Чөнтөгүн ойлойт, ушу өзүн ойлойт. Үй алат, машина алат. Баргандачы битта жамак ыштан менен барган айыл өкмөткө. Ушуну точно чыгаргын сен. Жамак ыштан менен барган. Айыл өкмөткө. Айыл өкмөткө. Мунанын ери сени базарда иштейт эле. Трактор машинасы жок, трактор менен жөө баскысы. Эркин акам айтып койгунчу. Жеңе, Эркин акам айтып койгунчу, мен сени базарга апарайын. Мен алганча кетсин дейт эле. Кел айтып, бир сом пулу жок, жол кирагып келчи эле. Адамчы аркага, алдыга арканды узун ташташ керек. Ийгилигин ойлош керек өзү. Канча жыл айыл өкмөт болду? Азыр деңгээли кандай? Азыр эми Куртой эң бай ушул райым миллионго жетип калды. Айта берем, мен коркпойм эч качан. Жер бизнес кылган үчүн ошондой кылды. Бул факты барбы? Бар факт. Бар. Мен азаттыкка ушул жерди тарттырсак, именно ушул жерди неме алып койгон экен, ошон үчүн мен сени алып келдим. Бар да өтө көп мындайлар. Булар үйүнө иш кылбайт. Булар ушундай экөө ушакчы катын да. Үйүнө иш кылбайт булар. Сиз каяктан билесиз ошондо? Мен билем, мына мен 5 колумдай билем. Булардын ким экенин, кандай экен, бала чакасынан бери кандай экенин билем. Сен менен сурасаң, менен интервью алып, пожалуйста, бас. Ачта сүйлөө, Роза. Ачта сүйлөбөй деп. Жок, эже. Сиз ушул жакта жашап атасызбы? Ооба, мен жашап атам. Мына үйлөрдө сизге караштуу эмеспи? Мага караштуу, бар жок жер мага караштуу. Бардык сизге караштуу. Эже, могу жакта айтып атат. Урду алыппызбы же? Незаконный деп атат. Документтериңиздер барбы? Конечно, бар документтер. Неге бардыгы бар? Ооба, бар жогу бар. Мен Россияда чукам 20 жыл иштеп, мээнет кылып, ошол жерде канча ден соолугумду жеп, орустун акчасын эле ушул жерге чаптап отурам мен, уктуңбу? Мен бирөөнүн урду алган жери эмес бул жер. Айыл өкмөттөн сатып алдыңыз? Бар жок, законный түрүндө сатып алганбыз. Сен бул жерди сатып алганымда кандай жер экенин ошону келип тартпай белең сен.
Сен какой-то бир ушакчы, айылдагы бир болбогон катындардын сөзүнө кирип жүрөсүңбү? Весь айылды боюнча топтоймун мен ушул жерге. Мына катын ким экенин бетиңе коюп айтып берет. Кандай ушакчы аялдын көчөдөгү жүргөн аялдын аркасынан жетелеп жүргөнүн айтып берейинби? 5 жолу 6 жолу тарттı. Булар эл да бизге арызданып Мен барышты. дагы элмин. Ушулардын катарына мен дагы ошондой элмин. Сен да ушаксың. Бирөөнүн көпүн таалаган абактан иштеке жа. Сенин эмнеңи тартып алдык биз? Сеге сага эмне жамандык кылдым мен? Айтчы. Эшек балаңы үйлөймүн деп той кылам дегениңди, карыздан бери бар жокту бердим акча. Чынбы? Фабрика дейсиң, күнү келесиң, бар жокту бердим. Мен сага жамандык кылдым. Төлөп ошо сага ким берип атат ошо карыздарды? Мен карыз албай содаям кылбай койдум го сендер. Мен бербеген үчүн кылбай койдум. Мен бербеген үчүн кылбай атасың. Сен бетим ачык да менен кылган. Сен бетиң ачылсың, сенин бетиң жок. Сен бети жоктугуңан эч балаң жок жүрөсүң мына көчөдө. Ар кимдин көтүн кабып. Не кереги бар? Одан көрө мага келсең, Sen bana berbe ele koy. Sana ben barba ele koydum. Sen kimsin? Sen kimsin aytçı? Sen kimsin özü? Sen kimsin özü aytçı? Kaçan korkutasın kızı bayraktın baldarı. Şöyle berbe koyduğum için ben albayım ben seni. Ben seni albayım. Sen yeniden kadınlarda kaçık teşki sen hakkın yok. Sen yeniden kadında kaçık teşki sen hakkın yok. Biz 5'ten 6'dan terbiye yok. Men daha oşo 5-6 balam tarbiyalap koygan. Tarbiyalasan жақсақай болады. Sağa yok. Sen bu жерде kança жылдан beri yaşadın? Kança baldardı uğrasın arayı. Mına жерде kılıçta 12'den urup nereye geçecek? Yok sen oşo aytkelçi. Kim urattı? Oy özün ele urdun özün ele. Эже, сиздер болду, машинаға чыгыңыздар болду. Несім, аялым. Аялыңыз болду. Биз ушул жерден эме боюнча сурап атат элек. Мына жерди сиздер мыйзамдуу түрдө айыл өкмөттөн кызыл документ менен алгансыздарбы? Арзу сен жөн тупсуң нерсе. Мен мындай кылайын, мен калыс эле айтайын. Бул жерди биз сатып алганбыз. Канча сотик? Бул жер 90 сотик. Анан бул жерди биз сатып алганбыз 6 жыл, 7 жыл болуп атат. Жерлер о малда бекер берилип аткан мал, мисалы үчүн өчүп кетип эле бесплатно алат. Жерлер 40 000 эле мердегилер. Мына азыр өздөрү турса деле айтат. 40 000ден сатылган, 50 000ден сатылган каналдын бою. Анан бу жерди биз аукционго койгондо газеттен ош жаңырыгынан кылып биз сатып алганбыз. 90 сотикте. 90 сотикти сатып алганбыз. Аны аксакал бу жерди өзү самозахват кылып ээлеген. Документи жок болчу бул эменинчи мурун. Анан муну мыйзам түрүндө сатып алганбыз. Сатып алганбызда бул жерди. Бул жер тупурак дөң эле. Мына жеңгем өзү деле билет жалып кылганда аз-маз, кичине эле. Дөң эле. Анан бу жерди мен тупурагын полный жок кылдыргам. Мына жердин тупурагына мен жок кылдыргам. 940 машина алып чыккан мына жерден. Анан Ишкебандын эли туттуңуз мен силе. Ишкебандын эли анан мени митинг кылган. Сен тупурак менен алып өтө, асфальтты өлтүрүп атасың деген. Ишкебан митинг кылып чыкканда Искен аканын аялы ошо жерде берки эмен аялдары садиктин алдына мен КамАЗдарымды тоскон. Айдар деген депутат бар эле, ол дагы тоскон. Ошондо мен жолду ачтырып коммунист менен айдаткам тупурагын. Акыры коммунизм тоскон. Мындайча айтканда, мына жерден мен 95 сотик деп атасың. Мен 95 сотиктин жерден кызыл китеби барбы? Ошону ким кайсыл айыл өкмөттөн алдыңыз? Ошону айтсаңыз. Бул жердин эмесин аукционго катышып биз Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнөн алганбыз. Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнөн сатып алып, анан бул жерди айыл өкмөт ким өздөштүргөнбүз. Ошо малда Капаров Шарабидин деген. Азырчы? Азыр дагы ошо. Ошондон сатып алгансыз. Биз сатып алган. Канча миңге сатып алгансыз? Бар. Анан бул жердин эмеси бар. Бул жердин градациятан уруксат бар жогун алган. 95 сотикте канча сомго сатып алгансыз? Ошо малды 6-7 жыл мурун 320 миңге сатып алганбыз. Ошондо канча жыл коюп? 2000 оя бия расходу менен мага бул 2-жыл болуп калган канча? Бул 12-жылга айланат. 13-жыл, 2013. 12 болсо керек. 2016 сатып алган. Ошондо канча миң? Ошо малда биз ушу 6-7 жыл болуп атат, 320 миңге түшкөн, плюс мунун да расход ошончо болгон да. 320 миң сомго кыскасы айыл өкмөттөн документтештирип алгансыздар. 600 миңге 600 миң тупурагына кеткен. Полный кылып тазалатканбыз. Тазалатып кетиргенбиз. Бул жерди дөңдөп низкий оценка кылдырган. Документтер бар да, деген документтер так. Айыл өкмөттө бар. Госрегистр, архитектура бүтүндө үчөндө тең, 3 службада тең бул архивинде документтер турат. Айыл өкмөткө үй салам деп айттыңыз беле? Бул эмне максатта алдыңыз эле? Мен бул жер дөңбү ыңгайсыз деп аукционго койгон булар. Биз алганбыз да өздөштүргөнбүз. Дөң боюнча топуракты чыгардыңыз дагы жерге саттыңыз. Топуракты саттым мен.
Мына жерге ham төккөнмүн. Өзүм мына жер меники төгүп, ошо жерди көтөргөм, чукур эле. Кыскасы айыл өкмөттөн мыйзамдуу бардыгы. Мыйзамдуу 95 сотикти сатып алдыңыз дагы. Сатып алганын Топурактын бүтүн чыгардыңыз. Топурагын чыгарып, өздөштүрүп, ана чек кылдым муну. Чек кылып. Ана муну Канча чек кылдыңыз? Муну бөлдүм. Канча чек кылдыңыз? Bu yerda 6 ta chek bor. Chek qilib böldürüp turup, ana men buni neme qilganman. Grada Sovetga qo'y, uy so'ngga ruxsat qog'ozlarni arxitekturadan bitirib qilganman. Buni prokuratura 8-jol tekshirib o'tadi. Buni Toza chiqarsың. Toza chiqib o'tadi. Buni qo'qonga borib tekshirsa ham top-toza chiqadi. Bo'ldi, ат фамилияңыз? Men Nurjanov Almazman. Nurjanov Almaz. Qaysi айыл өкмөттүн тургунусуз? Men Qizilqishloq ayol өкмөт turib, Qizil bayroqning turg'uni. Кызыл байрактын тургуну. Мыйзамды qo'qonga borib ham tekshira berasiz. Все, болду. Hem o'zi olgan emas. Алло. Балам, мына жерден бергиле десең, ушул жерди бермей койдуңарга ушул жерден. Азыр мына ишкандан бизде чыгып атабыз. Айыл өкмөткө барышыбыз керек болду. Мен силерге дагы айтам. Эртең атын келип тартып мен кой, асманды мен коюп кетпейм. Мыйзамды любой жерден текшерсин. бүт шу жерде чалдардын назарына алып Жалап сен бошко. мени сенсирип атат мен эшекте атат Жалап депчи, сиз сүйлөйм сен хан өк менен жаткан, о менен 5 тас менен жатты деп гап болуп кетипсиз. Мен ватанын биттасы менен жата элек. Мен ошондо досмукулуп атам. Сөздү туруп айтым. Бу жалап деп доказать этсиңиз. Доказать этиңчи. не жарап өзү Токтоп, сиз жалап мен ондай атасыз. Жок. Эми сен мага сүйлөп 100 жол карашасыз. Мен сизге дагы айтам. Мага демек айлыгын көп көрүңүң. Анан жөндөн жөн. Арзу күлөтпөй акай. балам, сен не эшекте атасың Болду. Урушпаңыздар, болду. Кантас денсаулыктарыңыз жакшы эмес? Жакшысызбы? Жакшы. Мен 2010-жылы келгенмин. 2010-жылы Крым Республикасынан 52 гектар жер трансформация болуп келген. Кайракы жай жер. 2011-жылы. 2011-жылы 52 гектар. 52 гектар. Бул жер ушул айыл өкмөтүнүн тургундарына баарына берилген. Ушул жерденчи жазбаган жери ошо баягы 2 ай алдын жазбаган жери калган жок. Бар жоон жазган. Бардык органдардан келип текшерилген. Текшергендин негизинен ошолордун актынын негизинде мен 1,5 миллиондон азыр сотко бердим өкмөттөн. Сотко бердим. Ошо кут ошо эмелер боюнча. Туура эмес маалымат. Туура эмес маалымат берген боюнча. Жер маселеси боюнча Мырза Кәримованга биз берилген бул жерчи. Бирок кайракы жай мен ол жерден албайм деп комиссияларга атказ берген. 11 айылдын комиссиясы бар. Кааласаңар чакырып берем. 11 айылдын комиссиясы силерге келип туруп эме берет. Ошол адамдарга азыр сен арыздангандыгыңар токтоткула, биз сага жер берем деп адамдар жок. Азыр жер жок. Мен оларга айтканмын. Адамдарга азыр жер берем деп атасызбы? Арыз жазбай үстүнө. Жер жок. Ондай деп эч ким айткан эмесмин. Айтпайм дагы. Мен сотко берип атам буларды кайра. Мен өзүм сотко берип атам. Мен сотко берип утуп албайм. Неге сотко берип атасыз? Сиздин Себеби бирөө эле арыз жазса эле бере берет. Себеби бул 1 жыл жазды. Телевизияларга чыгарды. Бүт телевизияларга чыгып бүткөнмүн ошо боюнча. Бардыгын топтоп туруп, өзүм ошо телевизиядан силер ошо тарткан бүт эмелерин топтоп туруп, прокуратуранын Карасуу прокуратурасына берип, текшертип, одон полный справка аныктамасын алып, ошонун негизинде азыр берип атам. Бергенмин азырчы. Эми жер маселесине келсек. Ол аукцион аркылуу сатылган. Канчага? Азыр точно канча экенин билбейм азыр. Канча жылы? Бул почти бир 14 жыл болсо керек. 14 жыл ошону атырабында сатылган. Бирок азыр силер точно эмесин алып чыгып бериши мүмкүн. Бул аукцион аркылуу сатылган, аукциондун комиссиянын негизинде госреестр, архитектура келип катышып. Канча сотик эле? Же гектар биле? 95 сотик. Ошондой болуш керек. Бирок точно азыр эме болгон, бирок бизде бүт бар документтер бар. Жер сатуу ушинтип байып атат деп элдер айтып атат да. Буга кандай комментарий берет элеңиз? Мен мындай. Мен өзүм үй салып элекмин. Ошо айтып аткан үй атам салып берген энемдин үйү. Мен 2011-жылы келген болсом, ол 89 жыл салынган үйлөр. 89. Ремонтун мен кылып койгонмун. Садиктерчи, садик башка биздин Садик эки жеке садиктериңиз бар экен го? Эки садиктин ошол жер сатуу ошонун негизинен келип атат да. Ал 2005-жылы Бостон дыйкан чарбасынан элдин мүлк зданиясын сатып алганбыз. Мен эмес, атам сатып алган. Мен 2000-жылдан 2005-жылга чейин Ош базарында
бизнес кылып ошол жерде иштегем. Ошо базарында иштегем. 2000 жылдан 2005 жылга. Ого чейин областный саясат башчы жерде иштеп келгем. Бирок 2000 жылдан 2005 жылга чейин мен чоң бизнес кылып Ош базарында иштегем. Жеке ишкерликпи? Жеке ишкер и базарда өзүм эме специалист болуп иштегем базарда. Демек сиздин азыркы байлыктарыңыз ошондо калыптанып калган иш. Ого чейинки болор. Мен силерге айтып атпаймынбы? Ошо айтып аткан үй айтып аткан үй 89-жылы Бала бакчалар. бала бакча 2005-жылы Жаңы ачылып турган. айтып атпаймынбы? 2005-жылы биз алганбыз. 2005-жылы. Мен ушу жашка келип туруп ошо гана үйдү салдым. Башка эме салган жокмун. Ошо өзүм эмем менен. Мен багы отуруп аткан, багы айтып аткан. Ошо ким айтып аткан болсо, ошо 89-үй, жылкы үй. Азыр кааласаңар 85-86 жылкы эмеден көрсөтүп берем. Ошол эле үй, башка үй болгон. Сиздин намыңызда азыр кандай мүлктөрүңүз бар? Үйүм бар ошо. Ошол жердеги үйүңүз бар дагы. Башка эчтеке жок. Садикчи. Садик эме атамдын намында ал. Атам сатып алган да мунчу. А сиз буга чейин айыл өкмөткө болгонго чейин каяктарда иштеп келгенсиз? Мен айыл өкмөткө болгонго чейин мен ошо Союз маалында главный затейник болуп иштегем. Ынтымак колхозунда. Ondan кийин обл администрацияда иштедим. Кандай кызматтарда? Обл администрация специалист болуп иштегем. Ondan кийин базарда бар эме 2000 жылдан 2000 жылдан 2005 жылга чейин. 2005 жылдан кийин кайсыл ишке иштедиңиз? Социальный эме кызматкер болуп келгем жерде. Кайсы? Амол жерде. Соц кызматкер. 2005 жылы. Главный специалист. 2011 жылы айыл өкмөткө. Ооба. Рахмат, бул жетиштүү эле.